аркылуу дагы алышат. Анан кийин Zoom программасы менен дагы биздин ноутбукта жүктөлгөн даяр материалдарыбыз бар, сабактар боюнча лекциялардын темалары, слайддар даярдалган, практикалык сабактардын темалары бар, ошолорду жөнөтүп турабыз. Түз байланыш жолу аркылуу дагы ишке ашат, андан тышкары жеке WhatsApp номерлерибизге өздөрүнүн аткарган иштерин видео отчет, фото отчет кылып жөнөтүп турушат. Бактыбек кызы Жылдыз аталган окуу жайдын 3-курсунун студенти. Ал учурда окутуучусу Мерим Рыскулованын эмгек жана технология сабагына онлайн режим аркылуу катышууда. Анын айтымында өлкөдө орун алган кырдаал келечек ээлеринин билим алуусуна терс таасирин тийгизбеши керек. Андыктан студенттер үйдө бош отурбастан кадимкидей сабактарга өз убагында катышып, берилген тапшырмаларды аткарууда. Ал өзүнүн эмгек жана технологиялар сабагы боюнча аткарган кол эмгегин көрсөтүп берди. Эмгек технология сабагынан бизден Мерим эжебиз ушундай тапшырмаларды берген. Буларды практикалык сабакта колго жасашыбыз керек болчу. Бул жерде мен велосипедти формасын келтирүүгө аракет кылдым. Биринчи бул жиптин ичинде коробка кеткен. Калың коробка менен анын сыртынан жип менен оролгон. Андан кийин бул гүлдөрү бул гофрированный кагаз менен жазылган. Талас шаарындагы билим берүүдөгү заманбап информациялык технологиялар институтунун Талас кесиптик колледжинде бүгүнкү күндө жалпы 151 студент билим алат. Ал эми окутуучулардын саны 19ду түзөт. 8 апрелден тарта бардык окутуучулар талапка ылайык студенттерге билим берүүнү аралыктан окутуунун негизинде башташкан. Ал эми билим берүү процесси канчалык натыйжалуу болуп жаткандыгы боюнча видео отчетторду аталган окуу жайдын директору Дамира Куттубаевага жөнөтүп турушат. Окутуучулар баары e-билим автоматтык системага силабустарын, тесттик материалдарын жүктөп коюшкан. Окуучуларга, студенттерге ошол жактан материал алып, сабактарга даярданганга шарт түзүлгөн. Окутуучуларга график түзүлгөн, жумасына бир жолу келишип, график боюнча жасалган иштер боюнча отчет тапшырып кетишет. Нано технологиянын өнүгүшү менен учурдагы кырдаалда аралыктан окутуу ишке ашырылууда. Алдыда мындай ыкмалардын негизинде мектеп окуучулары үчүн 4-чейрек чыгарылары, студенттер үчүн модульдар, тесттер тапшырылары күтүлүүдө. Чолпон Сабитова, Бакбердаш Убеков, Тилек Жоламанов, Талаш шаары.